Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү сабактын катышуучулары. Бүгүн биз сиздер менен колдомо математика жана информатика профилинин күндүзгү окуу бөлүмүндө өтүлүүчү интегралдык теңдемелер курсу боюнча сызыктуу интегралдык теңдемелерди чыгаруу деген темадагы практикалык сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен Батмус айынын табигый илимдер жана маалымат технологиялар кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу физика математика илимдеринин кандидаты Толубаев Жоро Осмонович. Бүгүнкү сабакты баштарынан алдым, урматтуу студенттер, мен силерди жоктоп алайын. Анда эмесе Азиз бар, Хасанов, Мамадалиев Азиз, Мавлюда бар, Чарасхон бар, Зайнидин бар, Умитжон бар, Нуриза бар, Бабур бар, Азизбек бар. Анда эмесе бир гана Фарук кире албай атам дейт, жакшы. Анда эмесе урматтуу студенттер, бүгүнкү сабагыбызды мен силер менен төмөндөгү көнүгүү менен баштагым келип турат. Башкача айтканда, ар бир сабакка биз силерге жагымдуу маанай каалайбыз. Менин атымдын тамгалары мен жөнүндө эмнени билгизет деген сүйлөм менен баштагым келип атат. Бул жерде эми баарыңар билгениңер, ар бириңер мисалы өзүңөрдүн атыңардын тамгалары өзүңөр жөнүндө эмнени айтат. Ошондой эле башкача айтканда, силердин ар бир атыңардын тамгасы силер жөнүндө билдириш керек деген. Анда эмесе бардыгыбыз кагазды алып жазабыз, өзүбүздүн атыбыздын тамгалары эмнени билгизет деген. Ал эми мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, менин атым Жоро, Ж тамгасы камага жөнөкөй деген касиеттигим бар. Мен жөнөкөймүн, бирок ошол эле учурда эгерде силер сабакка начар катышып, же берилген тапшырмаларды аткарбасаңар, оройлуктагы касиетим бар. Орой болгонум менен, урматтуу студенттер, силер мени жакшы билесиңер, ырайымдуулук касиетим андан күчтүүрөөк. Башкача айтканда, сабакка жакшы катышсаңар, бардыгыңарды мен силерге ийгилик каалап, ырайымдуу болом. Акыркы тамгамды айта турган болсом, баарыңар мени билесиңер, урматтуу студенттер, мен оор салмактагы агайлардан болом. Студенттер, кичине маанайыбыз көтөрүлгөн болсо, өзүбүз жөнүндө айтып беребиз. Ким айтып берет анда? Өзүнүн атынын тамгалары эмнени айта турганы жөнүндө? Менин атым Нуриза агай. Мен өзүм атым жөнүндө айтып кетейин. Ныга намустуу, уга урушчаак, мен кичине урушчаак жагым бар. Рга ырайымдуу, ийге ийкемчил, зга зирек, ага аракетчил. Азаматсың. Анда эмесе калган группанын студенттери өзүгө туура баа бердиби, Нуриза? Тырышчаактыгыга мен кошула алам. Ооба агай, ооба. Сизге бирок кошула албай атам, туурабы? Дагы ким айтат? Анда Зайнидин, сен айтып көрчү өзүңдүн атыңдын тамгалары жөнүндө. Мен өзүм атым мен атым Зайнидин, мен атым эме узун болгондуктан эми кээ бирлерине таптым, кээ бирлерине таба албай калам да. Биз сени билебиз, сен аракетчил, жакшы балдардансың, э? Ооба, аракет. Даярдан кийинки сабак. Анда эмесе дагы ким даяр? Тамгалары боюнча. Мавлида, сен даярсыңбы? Мавлида, айтып көрчү сен. Үнүңдү, микрофонду күлчат этип ал, Мавлида. Микрофонду күлчат эт, өчүрүп койсуң. Кечиресиздер. Майга мээримдүү, Ога ойчул, Лга вайзмин, Лга логикага таянып иш көргөндү жакшы көрөт, Юга юморду кадырлайт, Дга дарыгерлерден коркот, шашкандан башка нерсе таппай калдым, Ага акылдуу. Жакшы, азаматсың. Анда эмесе калгандар дагы мына кичине да болсо настроениеңер, маанайыңар көтөрүлдү деп ойлоймун. Анда эмесе, урматтуу студенттер, сабагыбызды баштайбыз. Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен интегралдык теңдемелер жана алардын түрлөрүн аныктап, интегралдык теңдемелерди чыгаруунун методдорун үйрөнүп, жана сызыктуу интегралдык теңдемелерди чыгаруу аркылуу ишке ашырабыз. Сабактын мазмунунда көрсөтүлгөн адабияттар колдонулду. Урматтуу студенттер, ушул адабияттардан силер кененирээк маалыматтарды алуу үчүн, ошондой эле өз алдынча тапшырмаларды аткаруу үчүн колдонууга сунуштаймын. Учурда интернет булактарынан да кеңири колдонсоңор болот. Булар да бизде
көрсөтүлгөн. Сабагыбыздын максатын силер менен бирге түзүп алсак, урматтуу студенттер, анда. Жогорку аныкталгандай, биринчи сабагыбызда биз кандай максаттарды ишке ашырат экенбиз? İntegrallık tengdemeler alardын түрлөрү жөнүндө таанышабыз жана маалымат алабыз. Жакшы. Сызыктуу интегралдык теңдемелерди чыгаруу методдорун, терминологиялык жана лексикалык минимумдарын, филологиялык кесилиштерин жана тилдик конструкцияларды колдонуу аркылуу мисалдарды иштей алышабыз. İşte alasыңар. Жакшы, шашпайбыз, Нуриза, шашпай атабыз. Кийинкисиде эмне кылат экенбиз? Онлайн сабак учурунда бири-бирибизди сыйлоого, жардам берүүгө, урматтоого жана активдүү болууга үйрөнөбүз. Үйрөнөсүңөр. Башкача айтканда, онлайн сабак учурунда бирөөңөр сүйлөп атканыңарда калгандарды сыйлашыңар керек. Ошонун негизинде биз ушул максатты коюп алабыз алдыбызга. Эми сабагыбыздын максатын түзүп алганыбыздан кийин негизинен силер менен, урматтуу студенттер, ушул максатка жараша биз эгерде силер интегралдык теңдемелер жана алардын түрлөрүн аныктай алсаңар, интегралдык теңдемелерди чыгаруунун методдору менен иштей алсаңар, жана бири-бириңерди сыйлап, онлайн сабакта жоопкерчиликтүү болсоңор, бүгүнкү сабагыбызды мен ойлойм максатыбызга жетебиз деп. Ошол үчүн силер активдүү болушка силерди чакырып кетем мен. Мындан сырткары силерге маалым болгондой, силердин багытыңар боюнча негизги билим берүү программасында күтүлүүчү натыйжалар, ошондой эле компетенциялар аныкталган. Алар боюнча биз силер менен аныктап чыкканбыз. Алар ушул жерде көрсөтүлүп турат. Компетенциялардын карталары. Эми урматтуу студенттер, бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен предметти жана тилди айкалыштырып окутуунун усулунун негизинде, башкача айтканда, Клил методикасы менен сабак өтүп жаткандыгыбыздан, сабактын терминологиялык жана лексикалык минимумдарын, функционалдык клишелерин жана сабактын тилдик конструкциялары менен экинчи тилде да сабакты өтөбүз. Эми урматтуу студенттер, силер менен биз онлайн сабак учурунда талап курулуучу эрежелерди аныктап алышыбыз керек. Алар кайсы эрежелер болот экен? Активдүү болушубуз керек. Жакшы. Дагы? Сабак учурунда өзүбүздү оюбузду эркин айтышыбыз керек. Жакшы, айтасың, Чараскор. Ар бир айтылган идея, мисалы үчүн, баалуу болуп эсептелет. Бирөөлөр жооп берип атканда, калгандар туурабы, туура эмеспи, ал өзүнүн оюн айтууга мүмкүнчүлүк берүү керек. Дагы? Суроолорго кыска так жооп беришибиз керек. Кыска так жооп беришибиз керек, себеби бизде убакыт чектелген, билесиңер. Андан кийин дагы эмне кылыш керек экен? Бири-бирин уга билүү, керек. Сыйлашыңар керек, бири-бириңерди уга билишиңер керек. Ошондой эле эң негизгиси бул сабак бизден кандай түрдө өтүп атат? Онлайн түрүндө өтүп атат, туурабы? Ошондуктан үнүңөрдү катуу чыгарып эме кылышыңар керек экен, жооп беришиңер керек, туурабы? Негизгиси Учурунда юмор жооп берүү. Бизге туура, эң негизгиси жооп берип аткандарда юмор менен тамашаны колдонуп жооп берсеңер дагы болот. Эми урматтуу студенттер, бүгүнкү силердин сабакка катышкандыгыңар, активдүүлүгүңөр, ошондой эле кайтарым байланышка чыккандыгыңарга байланыштуу силер бааланасыңар. Жогоруда көрсөтүлгөн талаптар менен. Критерийлер өзү аныкталган. Алгаш теманын негизги бөлүмүн өтөрдөн мурда интегралдык теңдемелер жана алардын жөнүндө кыскача маалыматтарга токтолуп кетели. Биринчи биз силер менен интегралдык теңдемелерди өткөнгө чейин кайсы курста теңдемелерди өткөнбүз? Дифференциалдык теңдемелерди окуганбыз, туурабы? Дифференциалдык теңдемеде эмнени айтат элек силер менен? Бир серия кайталайбыз. Дифференциалдык теңдемеде эмнени айтабыз? Ким айтат? Белгисиз изделүүчү функция дифференциал белгисинин ичинде болгон теңдеме бул дифференциалдык теңдеме деп аталат. Жакшы. Андан кийин
Differensialдык теңдеме менен кийинки теңдемеде биз эмнени аныктап алдык эле? İntegraldık теңдеме. Ким айтат интегралдык теңдемелерден айтканбыз? Belgisi izleyici fonksiya integral belgesinin içinde bulunan tengdeme integraldık tengdeme diye atılır. Азаматсын, Чаросхон, белгисиз изделүүчү функция, интеграл белгисинин ичинде кармаган теңдеме бул интегралдык теңдеме деп аталат экен. Ошондой эле биз бүгүн сабагыбызда эмнени өтөт экенбиз? Сызыктуу интегралдык теңдеме. Кандай теңдеме эле? Ким айтат? Belgisiz izleyici fonksiya sızıktуу түрдө кармаган интегралдык Интегралдык теңдеме. Башкача айтканда, изделүүчү функция биринчи даражада теңдемеде аныкталат экен анда. Азаматсыңар. Эми биз силер менен ушул сызыктуу интегралдык теңдемелердин түрүнө кирген негизги интегралдык теңдемелерди аныктап алабыз. Биринчи биз сызыктуу интегралдык теңдеме төмөндөгүдөй түрдө аныкталат. Фиат x барабар лямбда т нөлө ойдон t-га чейин ktс фиат s ds плюс f от x. Мында f от x жана kxs функциялары белгилүү функциялар. Ал эми kxs функциясы теңдеменин ядросу деп, фиат x функциясы изделүүчү функция деп, ал эми лямбда теңдеменин параметри деп аталат. Түшүнүктүүбү? Бул жерде интегралдоодун пределдери кайсы болот экен? Т нөлө ойдон t-га чейин. Кийинки теңдемебиз кайсы экен? Фред Голлингдин экинчи түрдөгү интегралдык Теңдемеси. Туризайтер. Фиат x барабар лямбда интеграл aдан b'га чейин ктс фиат s ds плюс f от x. Мында f от x kxs белгилүү функциялар, ал эми kxs теңдеменин ядросу, фиат x изделүүчү функция, лямбда теңдеменин параметри болуп эсептелет. Жакшы. Эми сызыктуу интегралдык теңдемеден эмнеси менен айырмаланат экен берилген теңдеме? Ким айтат? Предели менен аныкталат. Интегралдоодун предели Фред Голлингдин теңдемесинде кандай аныкталат экен? Кандай сандар болот экен? Т нөлө ойдон t-га чейин, aдан b'га чейин. Б'га чейин. Башкача айтканда турактуу түрүндө аныкталат. Турактуу. Кийинки теңдемебиз Фред Голлингдин биринчи түрдөгү интегралдык теңдемеси. Ким айтат? Agay men aytayın. Айтер Жарыс. İntegral adan b'ga çeyin kts fiat s ds barabar fx. Bunda fx kxs belgili funksiyalar. Al emi kxs bolsa tengdemenin yadrosu fiat x izlelүүчү funksiya болуп эсептелет. Жакшы, туура айттыбы калгандар? Бул кайсынын теңдемеси деп айтылат экен? Фред Голлингдин биринчи түрдөгү теңдемеси. Эми Чарос, сен айтчы, биринчи түрдөгү теңдеме, экинчи түрдөгү теңдеме менен эмнеси менен айырмаланат экен? Фред Голлингдин экинчи түрдөгү теңдемеси мына турат. Биринчи түрдөгү теңдемесинде эмне жок экен? Ким жооп берет? Фред Голлингдин биринчи түрдөгү теңдемесинде изделүүчү функция сызыктуу аныкталбайт. Башкача айтканда, Сызыктуу аныкталбайт. өзүнчө кармалган жок. Башкача айтканда, ал интегралдын эле эмне болот экен? Белгисинин алдында болот. Теңдемебиз кайсы теңдеме экен? Volter'din ikinci türdögi integraldık tengdemesi. Ким айтат? Мен айтайын агай. Зайындын айтат. Фиат x барабар лямбда интеграл aдан x'ке чейин ktс f от s ds плюс f от x. Мында f от x kxs белгилүү функциялар, ал эми kx теңдеменин ядросу, f от x изделүүчү функция, лямбда теңдеменин параметри деп эсептелет. Жакшы. Туура айттыбы? Анда эмесе Зайнидинге кол чаап койгула. Эми, болду баарыңарга суроо. Фред Голлингдин экинчи түрдөгү теңдемесинен Волтердин экинчи түрдөгү теңдемеси эмнеси менен айырмаланат экен? Бunda предели x турактуу сан болуп эсептелип агай. Дагы ким айтат? Өзгөрмө. Чарашкан айтып кой. Жогорку предели Volter'din ikinci türdögi integraldık tengdemesinde integraldın jogorku predelindegi x özgörmölүү san болуп эсептелет. Жакшы, туура, азаматсың. Чарашкан. Башкача айтканда, Волтердин экинчи түрдөгү теңдемеси
Fred Goldman'ın ikinci türdö tengdemesi menен integraldoodun jogorku predeli emne bolot eкен bizde? Özgörülme uzunluk bolot. Azamatsыңар. Andan kийинки tengdemebиz bizde. Volter'din birinci türdögi integraldık tengdemesi. Kim aytar bunu? Men aytayın. Aytıyorum halde. İntegral A'dan X'ga çeyin. K, T, S, fiyat S, ds barabar f at x. Mında f at x, k, x, s belgili funksiyalar. Al эми k, x, s tengdemenin yadrosu fiyat x izildölүүчү funksiya bolot eken. Azamatsın, rahmat. Kol çağlar bolsun. Anda emese Volter'din ikinci türdögi tengdemesinden Volter'din birinci türdögi tengdemesi emnemeni ayırmalanat? Mında Cevap beremiz. Бул дагы сызык түрдө аныкталбайбы? Malda tur aytıp atat. Başkaça aytkanda bu tengdemede birinci türdögi tengdemede izlenişi funksiya sızıklı türdö tengdemege kirбейт. Başkaça aytkanda al jalangan emne bolotken integral belgisinin aslında bolot. Emi sızıklı integraldık tengdemelerden başka daha kanday tengdemeler bar eken Nuriza? Сызыктуу эмес интегралдык теңдемелер, Росондун теңдемеси, Гаммерштейндин теңдемеси, Липунов-Лиштейндин теңдемеси жана сызыктуу эмес Волтердин теңдемеси. Жақшы, рахмат. Бұл жерде эми biz bugün sizler менен сызыктуу гана интегралдык теңдемелер чыгаргандыгыбыздан мындан сырткары сызыктуу эмес дагы интегралдык теңдемелер бар. Аларды мына Нуриза атап кетти аттарын. Рахмат. Эми biz sizler менен ушул аныкталган сызыктуу теңдемелерди чыгаруунун методдорун аныктап алышыбыз керек. Башкача айтканда integraldık tengdemeler çıkarının metotlarını aytабыз. Kanday metotlarını biz öttük sizler менен leksiyadan? Дифференциалдык теңдеме. Дифференциалдык теңдемеге келтирип чыгаруу методу. Nuriza Azamatsın. Daha kanday metot var? Laplace Udalaş jakınlaştırуу. Dagı? Резольвента. Resolvente. Жақшы, Azamatsın'a. Resolventa keyingisi? Laplace'ın özgörtüzүүsү. Laplace'ın özgörtüzүүsü. Akırkı jakındaştırıp eseptöödө kayсын колдонот экенбиз силер менен? Integralдын чектеген суммага өзгөртүп. Azamatsın Aziz, жақшы. Бардыңарга түшүнүктүү болдубу? Эми урматтуу студенттер, силер менен биз ушул аныкталган методдордун ичинен жеңилиреги болуп эсептелген колдонулушка дифференциалдык теңдемелерге келтирип чыгаруу методун колдонобуз. Ал эми калган методдор негизинен илимий изилдөөчтөрдө, изилдөө жүргүзгөндөрдө, жакындаштырып эсептөөлөрдө колдонулат. Эми урматтуу студенттер, силерге маалымат катарында интегра дифференциалдык теңдемелер Кыргызстанда өтө өнүккөн. Анын өнүгүшүнө жүздөн түз салымы бар. Биздин урматтуу агайыбыз Иманалиев Мырзабек Иманалиевич. Башкача айтканда бул агайыбыз улуу советтик жана кыргыз математиги, интегра дифференциалдык теңдемелер теориясы багытындагы адис. Физика математика илимдеринин доктору, профессор, академик агайыбыз. Агайыбыз өзү мына Илимдер академиясында математика институтунда директор болуп турган учурда ушул интегра дифференциалдык теңдемелер боюнча изилдөөлөрдүн мектебин ачкан. Агайдын жардамында мына азыр биз менен эмгектенип жаткан, биз сыйлаган урматтуу доктор агайларыбыз, профессорлор эмгектенип атат. Ушул агайдын Кыргызстандагы интегра дифференциалдык теңдемелерди изилдөөдө кошкон салымы өтө чоң. Мына мен дагы ошол интегра дифференциалдык теңдемелер теориясы боюнча илимий изилдөө иштерди жүргүзүп, 2016 жылы физика математика илимдеринин доктору, профессор Авут Асановичтин жетекчилиги астында өзүмдүн кандидаттык ишимди коргогонмун. Ошол үчүн бизде Кыргызстанда бул интегра дифференциалдык теңдемелер өтө өнүккөн болуп эсептелинет. Уважаемые студенты, теперь мы должны с помощью красных, зеленых кругов определить вид следующих уравнений. То есть вы должны определить с помощью красных и зеленых кругов, к каким уравнениям данное уравнение относится. То есть мы должны
с помощью сигнальных красных и зеленых карточек определить вид следующих уравнений. У нас первое уравнение. Y от x равно EX плюс от 0 до x, Y от t до t. Уважаемые студенты, если вы считаете это интегральным уравнением, то поднимаем зеленую карточку. Если считаете дифференциальным уравнением, поднимаем красную карточку. Все поднимаем карточки. Интегральное уравнение. Интегральное уравнение. Чарасхан тоже. Азиз тоже говорит интегральное уравнение. Интегральное. Кто у нас скажет, почему интегральное уравнение? Потому что искомая функция находится под интегралом. Вот знаком интеграла Азиз. Правильно? Хорошо. Второе уравнение. Y равно xy штрих плюс a под корнем единица плюс y штрих в квадрате. Какое уравнение? Дифференциальное уравнение. Поднимаем, то есть какие карточки все подняли? Красные Красные. карточки поднимаем, да? Красные. Это дифференциальное уравнение. Кто скажет, почему дифференциальное уравнение? Искомая функция находится под знаком дифференциала. Азиз, молодец, Азиз. Да. Хорошо. Третье уравнение у нас. Y от x равно единица плюс от 0 до x, то y от t до t. К каким уравнениям это относится? Интегральное уравнение. Интегральное уравнение. Кто кроме Азиза скажет, почему интегральное уравнение? Азиз, спасибо тебе. Потому что это интеграл есть. под знаком интеграла. Мавлюда? Хорошо, правильно. Потому что искомая функция у нас находится под знаком интеграла. Четвертое уравнение у нас. Какое уравнение? Дифференциальное. Дифференциальное То уравнение. есть здесь искомая функция y от x находится под знаком дифференциала, Дифференциал. да? Правильно, красные карточки поднимаемся. Пятое уравнение у нас. Какое уравнение? Дифференциальное. Дифференциальное. Также дифференциальное уравнение, да? Да. Шестое уравнение. Y штрих минус y штрих в квадрате равно y в квадрате ln y. Какое уравнение? Дифференциальное. Какие карточки Дифференциальное поднимаем? уравнение. Значит, это тоже относится к дифференциальным Дифференциальное. уравнениям. Верно. Леонидин, правильно. Восьмое уравнение у нас. Y от x равно единица на единица плюс x в квадрате плюс интеграл от 0 до x минус x минус t, y от t до t. То есть это уравнение у нас какое? Интегральное уравнение. Интегральное Интегральное уравнение. уравнение. Девятое уравнение у нас. Сайдали. Сайдали отвечает. Интегральный. Правильно? Тут поднимаешь зеленую карточку, значит это уравнение какое, Сайдали? Интегральный. Интегральное. Хорошо, Сайдали. И десятое уравнение у нас. Y от x равно 4x плюс 3x минус 4 минус интеграл от x от 0 до x, x минус 3, y от t до t. Какое уравнение у нас это? Интегральное. Интегральное. Спасибо. Нуриза Азизбек отвечает. Хасанов, прошу отключить микрофон, если он не нужен. Нуриза, почему это интегральное уравнение? Потому что интеграл есть. Вот здесь присутствует интеграл. То есть искомая функция находится под знаком. Правильно, Нуриза? Темірмақты студенттер бізлер менен жоғарыдағы анықталған методдорды қолданып, ошондой эле интегралдардын түрлөрүн аныктап алып, көмөңкү мисалдарды чыгарабыз. Микрофондорду өчүрүп тургулачы кичине кимдердики? Азизбек Хасанов, отключи микрофон, пожалуйста. Азизбек Хасанов. Да, все Биринчи нормально. мисал, интегралдык теңдеменин чыгарылышын тапкыла дейт. Y от x барабар синус x плюс интеграл 0-дон x'ге чейин синус x минус t, y от t dt. Биз силер менен лекциядан өткөндөй, берилген интегралдык теңдемени чыгаруу үчүн биз эмне кылат экенбиз биринчи? Теңдеменин түрүн аныктайбыз. Түрүн аныкталабыз. Жакшы, Чарасхан, бул кайсы теңдеменин түрүнө кирет экен? Бухгалтердин экинчи түрдөгү теңдеме. теңдемесине. Экинчи түрдөгү теңдемесине кирет. Себеби бул жерде изделүүчү функция y от x сызыктуу түрдө аныкталып атат. Эми силер менен биз ушул теңдемени дифференциалдык теңдемеге келтирүүнүн жардамы менен чыгарып алабыз. Башкача айтканда, силер менен биз математиканын анализде өткөндөй, дифференциялоо амалы кайсы амалга карама каршы болот?
Tuğunda Tuğundalı olmalı kaysıga karama karşı olup? integralda olmalı. İntegralda olmalı. Azamatsın çorasın. İntegralda olmalı. Oşonduktan berilgen integraldık denglemeden tuğunda alağız. Bir jolu tuğunda alıp tömönkü diferensialdık denglemege eye olağız. Al жерден tuğunda alganınızda sinus x'in tuğundusu emne oladı bizde? Kosinus x. Kosinus x. Doğru. Şonda öyle bu жерде integraldan tuğunda alağızdağı anıktalgan integraldın manilerin koyup akırkı y at x bu жерде kosinus x integral 0'dan x'ga çeyin kosinus x minus'tu y'ti dt tenglemesini alağız. Bu kanday tengleme oladı? İntegraldıktağı diferensialdıktağı tenglemeler. Baravartın sol jağı demde turar. Baravartın sol jağıda. Y ştrih at x. Bu degen kanday tengleme eken? Diferensialdık tengleme alağız. Turar. Anıktalgan diferensialdık tenglemeden ikinci jolu tuğunda alağız. Anda dağı kosinus x'in tuğundusu emne oladı bizde? Minus sinus x olur. Rahmat çaraskondağı. Turaklı sandın tuğundusu bizge emnege baravar bolatken? Nölge baravar bolup azamatsınlar. Anda emese anıktalgan tuğundularda toptoşturup tömöndögü diferensialdık tenglemeni alatken biz. Bu жерде y x' baravar minus sinus x plus y plus sinus x minus y. Bu жерде emne olup ketet sinus x'ter? Nolga. Karama karşı azamatsınlar. bolgan üçün kıskarıp ketedi. Oşol üçün y x' baravar nege baravar eken? Nölge Nölge baravar. baravar. Emi biz sizler menen anıktaşınız gerek. Kaysı funksiyon tuğundusu nölge baravar? Saydali. Sinus x Turaklı sandın tuğundusu bizge nölge baravar bolup. Bro, ikinci tuğundusu kaysı funksiyonluk nölge baravar eken? İkinci tuğundusu kaysı funksiyonluk nölge baravar? X'tin tuğundusu kançaga baravar bizde? Nölge baravar. Nolga. X'tin tuğundusu. X Azamatsın. X Ben dedim birge baravar, birdin tuğundusu ikinci jol tuğunda alsak emne oladı? Nolga baravar. Baravar. Oşonduktan bizge berilgen diferensialdık denglemenin jalpı çıkarılışı emne oladı eken? Sızıktı. Funksiya olur. Kaç aytkanda? İntegrallı. Y at x baravar s1x plus s2 türünde anıktalat. Bu tengleme integraldık denglemenin jalpı çıkarılışı oladı. Alemi anın jekeçe çıkarılışı y baravar x türünde anıktalat eken. Bu çıkarılış tuğra çıktı mı biz emne kılıp görsek bulup? tekşerip Bunun çıkarılışı tekşeriş için biz anıktalgan çıkarılıştı berilgen integraldık tenglemenin orduna koyuyoruz. Anda integraldık tenglemeni alıyoruz. Al integraldı kaysı jol menen integraldayız? orduga koyu. Bölükte alı jol menen. Bölükte alı jol menen integraldayız. Anda bölükte alı jol menen integralda tömöndögünü alıyoruz. Başkaça aytkanda x baravar emne oladı eken? X baravar olur. Çıkarılgan anıktagan çıkarılışыбыз emne eken? Tuğra eken. Tuğra. Oşol üçün buna uşunday jol menen biz diferensialdık tenglemelerdi çıkardık. Başkaça aytkanda berilgen integraldık tenglemenin çıkarılışını anıktadık. Bu çıkarılış jekeçe çıkarılış bolup, sebebi baştapkı şartlarda emne kılat eken? Kanattandırat. Oşonduktan bunu biz emne deytken biz? Maklu. Jekeçe çıkarılış dep aytatken biz. Biz birinci misaldı mına jalpı çıkardık, endi ikinci misaldı. Bizge kim çıkarıp beret? Ben çıkarıp berem gay. Nuriza? Y x baravar x plus 2 sinus x minus 1 integral 0'dan x'ga çeyin x minus t y t dt. Berilgen integraldık tenglemeni tuğunda alabız. Yok, tenglemen türünü anıktap alış gerek. Bu kaysı türge kiretken tengleme? Volter'in ikinci türdögü tenglemesine. Azamatsın, rahmat. Anda ulantabız. Bu da tuğunda alganımızda y ştrих x baravar x'tan tuğunda alganımızda 1 bolot plus 2 sinus x'tan tuğunda alganımızda 2 kosinus x bolot. Bu жерде birдин туындысы 0'ga baravar болуп жоколуп кетет. Интеграл өзүнө чөт 0'dan x'ga чейин. Bu жерде x t 0'ga baravar болот туындысы y t dt калат. Кайра дагы экинчи жолу туындалабыз. Мында
экинчи жолку Ошондо cosine 6'in cosine 6'in тугунусу эмнеге барабар экен? минус 2/8. Минус 2/8 y art x'ке турабы? Ошондо биз акырда кандай теңдемени алат экенбиз? Азаматсын y x' плюс y барабар минус 2 плюс y минус 2/8. Теңдемени Нуриза Азаматсын балдар жооп берет. Балдардан ким жооп берет? Бул кандай теңдемени алдык силер менен биз? Полифердин экинчи түрдөгү. Бул интегралдык теңдеме деп Дифференциалдык теңдемени алдык. Дифференциалдык теңдеме. Дифференциалдык теңдемени алдык теңдеме Канчанчы алынды. тартипте? Экинчи тартиптеги. Экинчи тартиптеги. Экинчи тартиптеги. Улан Тавзанда? Алынган дифференциалдык теңдемени x-дын ордуна x барабар берилген интегралдык теңдемени канааттандырган баштапкы шарттарды аныктайбыз. Буда y штриктин ордуна 0 коюп чыгарабыз. Биринчи турда алганыбызда чыкканыбызда минус 1 чыгат. Ал эми y штрик ордуна экинчи жолу турда алганыбыздын ордуна 0 койгонубузда бул жерде 3 чыгат. Нуриза, кайсы бирге барабар болот экен? Теңдеменин берилишиге x'ин ордуна эмнени коет экенсиң сен? 0'ду коебуз. 0'ду коесуң, бул жерде ордуна 0 болот. Синус 0 градуста канчага барабар? Синус 0 градуста 0'го барабар. 0'го да. Эми аныкталган интегралда пределдери барабар болсо, мааниси эмнеге барабар болот эле? Матаназдан өткөнүбүз боюнча 0'го. 0'го барабар. Азаматсың аранда. Анда кийинки. Аягында жооп кантип чыгат экен бизде? Y 0'da minus 1'ge minus 1 bolot, y ştiri 0'da 3'ga barabar bolot. Жакшы, Азаматсын Чарасхан. Анда Нуриза интегралдык теңдеменин чыгарылышы кандай түрдө аныкталат экен? Y x барабар 2 синус x плюс x минус 1 косинус x. Алынган чыгарылыш берилген интегралдык теңдеменин чыгарылышы болот. Жекече чыгарышы болот. Азаматсын жакшы. Калгандарга түшүнүктүү болдубу? Кимден суроо бар Нуризага? Баары түшүнүктүүбү? Ооба, түшүнүктүү. Анда Нуризага кол чаап койгула. Рахмат. Браво. Рахмат, Нуриза. Рахмат сага Нуриза. Үчүнчү интегралдык теңдемени чыгарабыз. Интегралдын берилиши y art x барабар 1 плюс интеграл 0'дан x'ке чейин косинус t бөлүнгөн косинус x y art dt. Бул жерде косинус кандай түрдө аныкталган функция болот? Ким айтат? Эмне үчүн косинус андай жак? Бул гиперболалык түрдө аныкталган теңдеме. Мавлида, анда сен аракет кылып көрчү чыгарганга. Балдардагы даярдангыла. Бул Волтердин экинчи түрдө теңдемеси болот. Жакшы. Буну чыгарыш үчүн белгилөө жүргүзөбүз. Интеграл t боюнча интеграл алынып атат. Ал жерде x турактуу сан катарында аныкталат, туура. Анда эмесе эмнени алат экенбиз? Белгилөөлөрдү алып төмөндөгүдөй алгебралык теңдемеге келесиң. Түшүнүктүбү? Y art x. Андан кийин эмне кылабыз? Дифференциалдейт алынган теңдемени дифференциалдаганыбызда гиперболаланган синус y көбөйгөн y x барабар косинус x плюс 1 бөлүнгөн косинус x көбөйгөн u x функциясын алат экенбиз. Жакшы, туура. Азаматсын. Эми бул жерде карагыла, y u штрих минус u барабар косинус x деген бул кандай теңдеме болот эле силер менен? Штрихтин дифференциалдын исинде. Бул деген дифференциалдык теңдеме. Канчанчы тартипте экен? Биринчи тартипте, Азаматсыңар. Ошондуктан биринчи тартиптеги интегралдык теңдемени чыгаруу менен биз интегралдык теңдеменин несин табат экенбиз? Чыгарылышын аныктап алат экенбиз. Суроо барбы? Баарыңарга түшүнүктүүбү? Ооба. Анда Мавлидага кол чаап коебуз. Рахмат Мавлида сага.
Уважаемые студенты, теперь следующая задача. Вы должны позаниматься с языковыми конструкциями. То есть вы должны определить уравнение вида и как правильно произносится. Поэтому вы должны позаниматься над языковыми конструкциями. То есть вы должны определить вид уравнения и как оно определяется с помощью формулы. Первое. Интегральное уравнение Вольтера второго рода. Определяем. С левой стороны у вас даны вид уравнения. С правой стороны с помощью формулы. Кто отвечает? Третий. Мамадалиев Азиз. Мамадалиев Азиз. Уравнение Вольтера второго рода. Общий вид. Третий. Третье. Правильно. Ну, определим теперь. Позанимается полностью. Интегральное уравнение. Азиз, читаем. Интегральное уравнение Вольтера второго общий рода вид. имеет общий вид. Теперь уравнение читаем. 5х равно к чему? Лямбда интеграл от а до x КТС ФС ДС плюс f от x. Правильно. Молодец. Умник. У нас следующее уравнение. Уравнение Вольтера первого рода. Кто определит? Четвертый. Какой? Кроме Азиза. Кто ответит? Азиз, спасибо тебе. Кроме Азиза. Интегральное уравнение Вольтера первого рода имеет общий вид. Интеграл от а до x к tx f от ds равно fx. Правильно, Мавлюда. Похлопаем, Мавлюда. Правильно. Почему мне не хлопают, агай? Остальное понятно? Теперь уравнение Фредгольма второго рода. Кто определяет у нас? Азиз? Интегральное уравнение Фредгольма второго рода имеет общий вид. Первое уравнение. Фиатик бравар ламбда АБ КТ фиатес ДС плюс fx. Правильно, хорошо. Чарасхон. И четвертое. Уравнение Фредгольма первого рода. Кто у нас определит? Фредгольма первого рода определяется второго. Второе уравнение, правильно. Как правильно произносится уравнение? Интеграл от А до Б, КТС, фиатес, ДС равно f от x. Правильно, Зайнидин. Вопрос есть еще? Нет. Нет. Теперь следующая задача. Также будем заниматься на втором языке. Вы теперь должны... Журусманович, уақытыңыздар бүтіп қалды, жиынтықтай берсеңіз. Да. Третье у нас дифференциальное уравнение. Правильное определение. Где у нас находится? Применяем графические организаторы. Дифференциальное уравнение. Какое определение у нас правильное? Уравнение, в котором неизвестная функция То есть, входит в знак какой? потенциала. Четвертое уравнение. Четвертый. Интегральное уравнение. Где находится у нас? Второй. Второе. Правильно. Линейное интегральное уравнение. Где у нас? Первое. Спасибо. Вопрос есть по этому вопросу? Нет, понятно. Нет Нет, все вопросов. понятно. Анда эмесе, рахмат силерге. Кийинки бул жерде дагы биз ошол эле маселени кыргыз тилинде аныктап алабыз. Дифференциалдык теңдеме эмне болот экен бизде? Канчанчысы туура экен? Төртүнчүсү туура. Төртүнчүсү туура. Зайнидин интегралдык теңдеме деген Экинчи. жакшы, рахмат. Бул силер менен бүгүнкү сабакта эми кайтарым байланыш үчүн силерге төмөндөгү интегралдык теңдемелер берилет. Ал интегралдык теңдемелерди силер дифференциалдык теңдемелерге келтирүү жолу менен чыгарасыңар. Чыгарган жообуңарды мага AVM программасы же WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Суроолор барбы теңдемелер боюнча? Жок агай. Рахмат. Анда эмесе жалпы бүгүн өтүлгөн сабак боюнча кимде суроо бар? Менде суроо бар агай. Сызыктуу интегралдык теңдемелерди чыгарууда мурдагы өткөн предметтерди колдонобузбу? Туура суроо. Биз эми мына силер менен мисал чыгарганда
kaysı predmetlerdi koldanıp kettik? Matematikalık analiz predmetini, oşonda ele diferensiyaldık tengdemeler predmetleri toluk koldanılat. Doğru, Nuriza? Анан дагы бир суроо. Интегралдык теңдемени турмушта кайсы жерде колдонобуз? Azamatsın. Bu integraldik tengdemelerinin koldanılışı, jalpılar integral diferensiyaldık tengdemeler bizde turmuşta, kuruluşlarda koldanılat, köprülerde salganda, oşonda ile çoğun etaj üylerde salganda, doluğu menen bizde koldanılat. Rahmat soruğunlarga, anda mesela urmatlı studentler, bugünkü ötülgen sabakta sizler emneni öğrendіңер, emneni düşündüңөр? İntegral diferansiyal jönündө. Çıkarganda öğreniyoruz Aziz, rahmat. Daha emneni öğrendik? Биз сабактын онлайн болгону бизге эч кандай мындай кедергесин тийгизген жок. Сабакта биз өз оюбузду теңири айтып эркин баарлаштык. Сизге чоң рахмат агай. Emnesi menen bu sabak sizlerge jaktı? Бизге негизи жакканы бул жерде студенттер бири-бирин урматтоо, сыйлоо менен бири-бириге жардам берүү жолдору менен ушул сабакта өтүп атабыз. Дагы biz bu sabakta ötüp atkanda biz orus tillerini öğrenip atabız. Rahmat dağı. Agay sizge şunday sabak ötkönüňiz üçin çoň rahmat. Sabak zonda ötkönüne karabastan biz üçin aябай kızıktуу boldu. Andan sırtkary online ötülgönüne karabastan sabakka bardygybız aktivite katışdyk. Rahmat sizlerge. Anda mesela bugünkü sabagybızdy jyýyntyktayбыз. Bağloo boyunca jogordagy anyktалган bağloo negizinde bugün bizdin sabaka öte aktivite katışkandardı belgilep keteli. Çarazkon, Aziz, Zaynidin, Nuriza, Mavluda. Rahmat sizlerge. Kol çağıp koyuyoruz. Rahmat sizge dagı. Жақсы katıştılar. Kalganlar da bardığına katış bergenliğiniz için rahmat. Sizge dagı rahmat agay. Anda mesela urmatlı bugünkü aralıktan ötülgen sabakını katışkan studentler, kesipteşler sabaka katış bergeniniz için çoğun rahmat.